Мамлекеттик катчы Марат Иманкуловдун төрагалык алдында элдик курултайды өткөрүү, делегаттарды шайлоо жана координациялоо боюнча уюштуруу комитетинин кезектеги жыйын өттү. Анда 4-чү элдик курултайга даярдык көрүүгө тиешелүү негизги маселелер, аны жогорку деңгээлде өткөрүүгө багытталган чаралар талкууланды. Марат Иманкулов алдыдагы иш-чара коом менен мамлекеттик институттардын ортосундагы ачык жана конструктивдүү диалог үчүн, ишенимди жана өз ара аракеттенүүнү бекемдөөгө өбөлгө түзүүчү натыйжалуу аянтча болууга тийиштигин белгиледи. Ал эми президенттин администрациясынын жетекчисинин орун басары, президенттин жана министрлер кабинетинин чечимдерин даярдоо боюнча башкармалыктын начальниги Азамат Кадралиев республика боюнча делегаттарды шайлоо процедуралары аяктаганын маалымдады. Делегаттарды шайлоо 231 айылдык аймакта жана 33 шаарда өтүп, 4-чү элдик курултайдын өкүлчүлүктүү курамын түзүүдө маанилүү этап болуп калды. Анын жыйынтыгында өлкөнүн бардык аймактарынан келген жарандардын пикирлерин жана кызыкчылыктарын чагылдырган 700 делегат элдин атынан чыгып сүйлөөгө укук алышты. Мындан тышкары уюштуруу, техникалык даярдык, анын ичинде логистика, делегаттарды жайгаштыруу жана коопсуздугун камсыз кылуу, ошондой эле бардык даярдык процесстерин натыйжалуу координациялоо үчүн мамлекеттик органдар жана жергиликтүү администрациялар менен өз ара аракеттенүү маселелери каралды.